Эмне себептен сиздерди шайлашыбыз керек? Балық ооз депутат болбойсуздарбы? Турсунбай мырза, сизден баштайбыз. Мен 10 жылдан бері жогорку кеңеш иштегенди карап турат элем. Анан президент кайрылуусунан кийин мыйзам жаза тургандарды шайлагыла дегенден кийин, бийлик менен элдин ортосу көпүрө болуп бер дегенден кийин, анан кийин эл менен иштегендерди билгендерден кийин ошолорду шайлагыла кийин өзүм шайлоого койдум. Рахмат. Илимбек мырза. Элибиздин баарына эле белгилүү болуп калды окшойт. Мен бүгүн учурдагы акыркы 7-чакырылыштын депутаты болуп келдим. 1 жыл 6 ай иштесем, элибиздин кандай сунуш суроо талабы болсо, ошого жараша биз бийлик өкүлдөрүнө, өкмөткө жеткизип аттык. Эч кандай балық ооз болуп бир отурган жерибиз жок. Мыйзам боюнча айтсак, мыйзам боюнча жогоруда эле айткандай 13 мыйзамга соавтор, 3 мыйзамдын автор болгон жетиштик 1 жыл 6 айдын ичинде. Рахмат, Актилек мырза. Албетте, балық ооз депутат болбойбуз. Себеби биздин бир кандайдыр бир көз каранды болгон кишибиз же бир спонсор деп коебузбу, ошондой эч кимге бир байланган эмеспиз. Биз элдин гана үнүн көпүрө болуп, бийликке жеткире турган депутат болобуз буюрса, андайдан алыспыз. Рахмат. Чоң рахмат. Кезек жекече суроолордо Турсунбай Бакир уулу сизден баштайбыз. 2064 абоненти WhatsAppка калтырган суроо Турсунбай Бакир уулуна. Билишибизче, сиз дин тууралуу көп эле илимиңиз бар. Эгер депутат болуп калсаңыз, никап маселесине кандай карайсыз дейт? Аны позициям белгилүү. Былтыр жогорку кеңеште дин эркиндиги боюнча мыйзам талкууланып атканда мени чакырышты. Мен 10 мүнөт сүйлөп бердим. Никапка тыюу салыш керек эмес дегем. Анткени эгерде аял киши, эркек киши аял киши болом десе, ансыз эле көрүп атпайбыз, кече жакында жылаңач жүрүп атпай, юбка кийип алып туруп. Кеп анда эмес. Кеп конституция баарына тең болуш керек, бир болуш керек. Эч ким укугу эркиндиги бузулуш керек эмес. Ошондон барып калсам, бул мыйзамды мен жокко чыгарам. Рахмат. Рахмат. Илим мырза, сизге. Кубанычбеков Илимбек буга чейин депутат болуп тур. Эмне жумуш кылды ушул убакытка чейин? Конкреттүү мисалдар менен түшүндүрүп берсе. Конкреттүү мисалдар менен эми бүгүн социалдык тармакта 13 кандидат тууралуу ким кандай жетиштүү маалымат бар деп ойлойм. Жогоруда айтып өткөндөй, ошо эң чоңдорун айтайын, ошо Кара Суу районубузга биз ошол татыктуу эл өкүлчүгү боло алдым деп ойлойм. Себеби эл тараза элсинчи эл басым берет. Мына эң чоң жасалган иштерди ушу 79-жылы Ош Кара Суу жолу салынган экен, бирок тилекке каршы капиталдык ремонттон оңдоп түзөбөй жылда ямочный ремонт болчу. Мына бүгүн Кудай кааласа 4 полосалуу велодорожкасы менен жол курулуп атат. Андан сырткары жогоруда айткандай ушу канализация маселеси токтоп калган эле, аны жандандырдык. 1 миллион евролук каражат бөлүндү. Андан сырткары ошо больницаларды, соц объекттерди кошпогондо эң чоң крупный иштер ушулар болду. Анан ушул жогоруда айткандай элдин саламаттыгы менде биринчи орунда турат деген план менен барган элек мурунку баягыда. Бир топ айылдарга ФАП салганы, райондук больницабызды капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөнгө өкмөткө айтып каражатты бөлдүрүп бүгүн бүтүп калды буюрса. Чоң рахмат. Жекече суроо Акылуулу Актилек мырза сизге. Салам ЛТР жамааты дейт, менин суроом Акылуулу Актилекке, эл арасында жүрөсүз, элдин көйгөйүн көрүп жатасыз, депутат болуп барсаңыз, той маселесин көтөрөсүзбү? Той тармагында көп жүрдүңүз, ысырап нерседен алыс бололубу дейт. Бул маселени, бул суроо өтө жакшы суроо болду да. Себеби мен бул маселенин казанында кайнаган киши катары аябай жакшы билем. Той системасын жөнөкөй эле ойлонуп карап көрсөңүздөр, бул кээ бир учурларда биз маселени жайынан билем. Кээ бир учурда той өткөргөн той ээлери чыгымында каптабай калган учурлар болуп турат. Тойду чындыгында чектөө коюш керек. Себеби азыр биз чет өлкөлөргө деле барып келип жүрөбүз, карым каттабыз бар. Чет өлкөдө эч кандай бизге окшоп конверт көтөрүп барып, акча берип, аны биздикилер билесиздер, бар той өткөргөндөн кийин баарын список кылып жазып алат, андан кийин ал той өткөрсө, ага дагы ошол сумманы алып барыш керек болуп калат. Ошол учурда көпчүлүк кыйынчылык маселелер болот. Бул көпчүлүк учурда мамлекеттик иште иштегендерге аябай оор болуп калат. Себеби айлыктан айлыкка жетпей калат. Элестетиңиздер, бизде той мурун базар күнү, эс алуу күнү гана болсо, азыр иш күндөрү дагы болуп калды, ага карабай калды. Тойду ушунчалык эме эл көрсүнгө деле, кээ бир учурларда эл көрсүнгө деле ашыкча болуп атабыз. Бирок ушул нерселерге мен ойлойм, сөзсүз чектөө коюш керек. Себеби элдин баарын бирин өйдө бирин ылдый кылбай, мен ойлойм бир ортолукка алып келиш керек. Себеби элдин баарына эле оңой эмес, акча табуу оңой эмес. Ошондой эле тойдун каражатын кээ бир учурда жаппай каптабай калат.
ошондуктан мен ойлойм бул кошумча деген нерсени дагы бир аз бир калыпка алып келсек жакшы болот. Тойдогу келген кызматтар бар. Биздин тойдо ар кандай кызматтар бар. Ошол эле тамада, ырчы, камера, ресторан, ушулардын баарына дагы башынан бир олтуруп, ошо Маданият министрлиги бир мыйзам жазып беришибиз керек да. Биз бир калыпка. Демек сөзсүз колдоо көрсөтөсүз да, депутат болсоңуз. Керек элге бир аз жок дегенде бизде уят деген нерсе көп да. Ошол уят деген нерсени алып, ушул мамлекетте ушундай мыйзам бар, ошол мыйзам чегинде иш кылалы дегендей бир ортолукка ысырапкерчиликти азайтыш керек сөзсүз. Азыр тойдон барган көпчүлүк пакетке салып барган жей турган тамак аштардын көпчүлүгү жейилбей эле төгүлүп баратканын өзүбүздө учурда көрүп турабыз. Рахмат. Түшүнүктүү. Кезекте кайрадан жалпы соол. Биздин өлкөбүзгө канча депутат болсо жетиштүү болот деп ойлойсуздар? Турсунбай мырза. Мен де окуп атам кээ бир сунуштарды. Ар бир облустан бирөө болсо жетет. 9 депутат кошмо бишет кошкондо деп. Же болсо 30 депутат жетет дейт. Жетпейт. Себеп бул мыйзам чыгаруу бийлик. Эгерде өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү арам ойлуу болсо, алар депутаттарды же сатып алышы мүмкүн, же коркутуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн 30 депутаттын жарымы бул 15-16 депутат. Сатып алыш оңой эле. Же 7 депутаттын жарымы 4 депутат. Ошон үчүн депутаттын саны критикалык болуш керек. Жарымдан көбүн сатып алып болуш керек. Ошондо шарт түзүшүбүз керек. Ошон үчүн 90, 100, 105 нормалдуу. Илимбек мырза. Мен ойлойм ошол 90 депутат эң идеалдуу болот го деп ойлойм да. Актилик мырза. Мен деле оюм ошол 90 депутат болсо жакшы. Рахмат. Анда жекече суроолорго кезек берели. Турсунбай Бакир уулу, сизден баштайлы кайрадан. Сиз 0557 WhatsApp абоненти калтырган. Сиз Ош мамлекеттик университетинде научный коммунизм деген теорияны окутуп жүргөнсүз студенттерге. Эмнеге көз карашыңыз 180 градуска айланды? Насырбектен деп калтырган. Жакшы суроо. Мен Кыргыз университетин бүтүрүп, Ош университетине жаш адис болуп келгенде, мени ошол кафедрага алышты, башка кафедра албай койду. Анткени студенттик кезде эле чындыкты айтып алып балия калчу элем. Мисалы, Бишкекте Улуттук университеттин тарых факультетинде биринчи курста суроо берген агайларга. Эмне үчүн Александр Матросов, Чолпонбай Төлөбердиев караганда 1 жыл кеч болсо бадык жерде Матросов айтасыңар деп. Биринчи кыргыз жасады го деп. Канча тополоң болгон. Совет мезгилинде бул нерселер. Же экинчиси профессионалым айтышып кетчү элем. Мисалы, мен өзүм футболистмин. Караста мени Пеле деп билишет. Барсам аякта күрөшөсүн деп, күрөшчү залга киргизип койду. Мен айттым, токтогула дедим. Ай бир адамды студенттин эркини карагыла десем, болбой койду. Анан ошондо телевидение чыгыш кыйын эле. Наркас Мулажанов деген силер коллегаңар бар эле. Ошо мен катым алып чыгып, үйүмө ректордун жардамчысы келип, чоңдор келип алып кетип мени ушу маселени чечти. Ошондон кийин Кыргыз Улуттук университетинде ким кайсы спорт боюнча машыкса, ошо боюнча калсын деп ушул нерселерди уккан да. Анан келип алгандан кийин ушу только илимий коммунизм эсе алды. Анан 180 градус өзгөрүлдү дейт. Мен өзү коммунист эмес элем. Мен ошо жумушка алышты. Мен эме кылайын? Мен комсомолгом армияда. Коммунист партияга эч качан өткөн жокмун. Анан Кудайга шүкүр, Киев аспирантурага тапшырып туруп, мен философиялык эмгегим бул адамды калыптанышына эмгектин таасири деп туруп, человекообразующий смысл общественного разделения труда деп, коомду бөлүшү, коомдук эмгектин бөлүнүшү кантип таасир кылат деп ушу темада жаздым. Бирок мен эч качан коммунист болгон жокмун. Рахмат. Илим мырза, сизге. Кара сууда айыл өкмөттөр, мэрия, аким иштебейт окшойт. Баарын эле Илим мырза жасадым деп жатат го. Эми бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бюджети чектелүү, кээ бирки айылдар дотацияда турушат. Сөзсүз түрдө республикалык бюджеттен колдоо керек. Колдоо болбосо бул иштер миллиарддаган сумма райондо эмес, областта да мындай каражат жок. Рахмат. Кезектеги жекече суроо Акылуулуу Актилек сизге. Актилекке суроо: тамашоодан жогорку кеңешке дароо секирик болуп жаттыр. Коркпой элесизби дейт? Мен корко турган эч нерсе жок. Себеби бизде коргой турган байлык жок, же бизнес жок, корко турган эч нерсе жок. Ушул жүрөктөн ушу патриоттук сезим менен эле баратабыз. Кимден коркобуз? Жараткандан коркобуз, пендесинен коркпойбуз. Башыбызга түшкөнүн көрөбүз. Башка түшкөнүн көз көрөт дейт. Буйруса алдыга карап аракет кыла беребиз. Эч кандай коркуу сезим жок. Буйруса ушу талпынуу, жүрөктөгү ушул көңүлдөгү ушул патриоттук сезим менен эле баратабыз. Кызмат кылабыз буйруса. Рахмат. Жалпы суроого кезек берели анда. Баарыңарга суроо дейт, 71-40 абоненти калтырган. Депутаттарга ишенич жок болгондуктан элдик курултай иштеп жатпайбы? Буга кандай карайсыздар дейт?
Елдік құрылтайға мен қаршымын. Себеп ал мемлекеттік орган емес. Бұны кеңесші орган қатары оба. Bir 2 жылда bir olsa болады. Бирок туруктуу иштеп турган бул жогорку кеңеш. Эми экинчи маселе бул жерде аброюн түшүргөн ошол эле шайлоочулар. Бир эле шайланган депутаттар күнөөлөш керек эмес. Акча алып шайлаган шайлоочулар да. Ошолорду асмандан түшкөн жок да буларды. Добуш берип ошо отургузуп койгон жогорку кеңешке. Ошондуктан сапаттык жагын карашыбыз керек. Бүгүнкү күнү президент Садыр Жапаров ошону айтып атат. Иштей турган, мыйзам жаза турган, жана асфальт куруп берем, бала бакча ачып берем, анда мындай шайлап алалы дейт. Ал өкмөттүн иши дейт. Мыйзам жазган элмеш деген ошолорду шайлагыла дейт. Сиз каршысыз, Элимбек мырза? Бүгүн Курултай институту бир топ айыл жергесинде элеттин чечилбеген маселелери ошол жакта президентке түз жетип, министрлер менен түз байланыш болуп чечилип атат. Каршылык жок, алар деле өзүнүн салымын мамлекетибиздин өнүгүшүнө жасап атышат. Андан сырткары парламент боюнча айтып кетти, парламент күчтүү болуш керек. Күчтүү парламентти ким чыгарат? Буну эл тандайт. Бүгүнкү күндө элибизге толук кандуу мүмкүнчүлүк берип атат. Бир аким, бир айыл өкмөт, бир мугалим же бир врач бирөөнү шайла деп эч ким да айта албайт. Болгону эл өзү туура тандоосун, ошол урууга бөлүнбөй, улутка, айылга бөлүнбөстөн иштей турган татыктуу талапкерди тандаса, сөзсүз түрдө таза талапкерлерди тандаса, парламент күчтүү болот. Элибизде жакшы сөз бар. Эл суу болсо, анын үстүнө калкып балыр чыгат. Эгерде эл сүт болсо, анын үстүнө калкып каймак чыгат. Ошондуктан мен ойлойм, кара суунун эли каймактарды тандайт. Рахмат, Актилек мырза. Элдик курултай боюнча биз ошол элге көпүрө болобуз деп баратпайбызбы биз депутаттар? Ошол элдик курултайларды ошол райондордо ошол депутаттар менен өткөрсө жакшы болот деп ойлойм. Себеби анан депутаттар жогорку кеңеште ошол маселени көтөрүп, ошого ылайыктуу мыйзам жазат. Рахмат. Кайрадан жекече суроолор Турсунбай мырза сизге. 4 аял алууга пикириңиз, ушуну мыйзамдаштырып койсок болобу? Күтүлгөн суроо. Жаш инилерим билет, барган жерде ушул жөнүндө айтып келип аттым да. Эми ушул маселени суроону көтөргөн туугандарым айтам да. Эми Куранда бар нерсе. Бага алсаң экөөнү ал, үчөөнү ал, төртөөнү ал дейт. Бага албасаң бирөөнү жаша дейт. Ушуну кантип мыйзамдаштырасың эми? Азыр мыйзам жазып койсоң бага албай тургандар алып алышат 2-3 4 аялды. Ошону тек коюш керек. Куранда бар нерсе. Эгерде бага алсаң, бак 2, 3, 4-чүнү. Бирок атайын мыйзам жазып, анан катыныңа көрсөтүп алып, мына көрдүңбү, мен 2-нчи аял алсам болот, 3-чүнү алсам болот дегенге мен каршымын. Андан көрө аялың жакшы баксаң, мүмкүнчүлүк болсо, мейли, анда нике кыйып 2, 3, 4-чүнү алгын. Рахмат, түшүнүктүү. Кезек жекече суроолордо Элимбекке суроо дейт 2064 абоненти калтырган. Англиядагы лордтор палатасы боюнча билесизби, бизге тиешеси жоктой болушу мүмкүн, бирок мыйзам чыгаруучу депутат болгондон кийин дүйнө парламентин алардын иштөө принцибин ар бир депутат үйрөнүш керек го өзүнчө. Сиз иштеп келдиңиз 1 жыл. Муну мектептин тарых сабагында деле ар бир окуучу окуган. Лордтор палатасы боюнча айтып бериңизчи дейт. Эми убакыт чектелүү экен. Маанилүүрөөк болсо, мен маалыматым бар. Сөзсүз түрдө биз парламентарий болгондон кийин бир эле Англиянын биз мыйзам чыгаруу палатасы эмес, коңшу өлкөлөрдүкү дүйнө боюнча жакынкы, мына мисалы биз Орто Азия өлкөлөрүнүн арасында баягы менталитетибиз бир, каада салтыбыз бир, ошолорду биз өзүбүзгө алсак жакшыраак болмок, Европа өлкөлөрү эмес. Рахмат. Актилек мырза, сизге суроо. Депутаттар жөнүндө эл алдында тамаша айтып, тамаша ойношуу белеңиз? Жок, депутаттар жөнүндө ойногон эмеспиз. Биз саясатка эч кандай киришкен эмеспиз. Биз жөн гана өзүбүздүн ушу карапайым элден эле чыккан, элдин күлкүнү кайра эле элге кооздоп, элге бергенбиз. Бирок депутаттар жөнүндө мен так эстесем эч кандай депутат жөнүндө ойногон жокпуз. Рахмат. Кезектеги суроо, жалпы суроо, бул Facebook баракчабызга келиптир. Салам алейкум, талапкерлер дейт, жалпы суроо. Кыргызстан негизинен гидроэнергетика менен иштеп келет. Учурда электр энергиясында чоң жетишсиздик болууда. Бул көрүнүш жылдан жылга уланып жатат, калк өсүп жатат. Ошондуктан кыргыз мамлекети атомдук энергетикага өтүүгө пикириңиздер жана пайдасы, зыяны туурасында айтып бериңиздер дейт. Турсунбай мырза, сизден баштайт. Мен 3 жыл мурда Алматыда курулуп аткан атомдук электростанцияга каршы чыкканмын. Кыргызстан өтө эле жакын деп, кооптуу деп. Ушуну менен жыйынтык чыгарсак болот, Кыргызстанда андай коркунучтуу нерселерди курганга мен каршымын. Эгерде Чернобыльды билбегендерге эсетип коеюн,
Чернобыль Украинада жарылды, бирок ошо радиация Кыргызстан толугу ошенчады. Ана ушунга чейин кесепети бар. Ага чейин Нагасаки, Хиросимада айтып көрөйүн, атомдук бомба жарылган эле. Ушунга чейин ошол жактан майыптар төрөлүп атат. Анан бардык нерсе мутация жаман жакка өзгөрүп атат. Мен каршымын. Энергетикалык жетишсиздикти чечүү жолдору. Кудайга шүкүр. Кыргызстандын суусу көп, толорусун агат мөңгү суулар. Биз кичи гэстерди көбөйтүшүбүз керек. Рахмат, Илимбек мырза. Атомдук электростанция боюнча мен дагы карандай каршымын. Себептен Кыргызстан кичине мамлекетпиз. Андан кийин бүгүнкү күндө энергия кризисин чечүү жолу катары ушул мини гэстер, гидроэлектростанция, гэстер курулуп атат. Андан сырткары ушул шамал энергиясын алуу боюнча, ветроэнергия боюнча, панель боюнча мамлекетибиз бүгүн элге да айтып коюш керек, болгон күч аракетин жумшап атат. Бирок багы муктаждык чоң, элибиз көбөйүп атат, гэстер курулган эмес жакынкы бир 20-30 жылда. Ошондуктан бүгүн Кудай буйрса жакында эле бир маалымат алдык эле, ал жерде мына 2020 жылдан бул жагына 18 миллиард сом карыз менен энергетика системасын кабыл алганбыз дейт. Бүгүнкү күндө ошол жерден мына бүгүн 15 миллиардты төлөнүп, акыркы 3 миллиард калып атат дейт. Жакынкы 1-2 жылда бул маселени карызда ошол энергетика системасында утулса, энергия кризис бизде болбойт го деп ойлойм. Активист мырза. Атомдук энергетика деп айтып эле турат, уже ал агай айткандай дагы өтө биздин жашообузга туура келбейт. Биз өзүбүз чакан мамлекет болгондуктан ал бир эле атом бизди жок кылып коюшу мүмкүн, атомдук энергиясы. Анан чакан бул гэстер боюнча биздин өзүбүздүн ички инвесторлорго көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсек жакшы болот го деп ойлойм. Себеби ушул энергетика багытында дагы ушу инвесторлор өзүнүн акчасын салса, көп ушул чакан гэстерди курсак, бир чети ошол элибиз алып төлөгөн акча дагы өзүбүзгө, ошол инвесторго өзүбүздүн мамлекетибизде калат. И биздин инвесторлор дагы башка эле нерселерге башын оорутпай, сыртка чыкпай, өзүбүздө эле ушул жерде дагы жумуш жасаса болот. Рахмат, түшүнүктүү. Анда кезекте жалпы соол. Жогорку кеңештин депутаты кандай критерийлер менен тандалышы зарыл деп эсептейсиздер? Депутат болуу үчүн кеминде 5 жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөө керек деген талап киргизүүгө кандай карайсыздар? Турсунбай мырза. Мен тескерисинче мыйзам киргизет элем. Жогорку кеңеште иштеген депутатты аткаруу бийликке койсо болот. Анткени эл мектешти ал билет, үйрөнгөн. Эл мектештеги иштебеген адамды алып келсең, анда кыйынчылык түзүлүп калат. Ошондуктан тескерисинче мыйзамды мен иштетет элем. Сөзсүз жогорку кеңеш депутатыны аткаруу бийликке алса болот деп. Экинчиден болсо, эми жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу бийликтин өзгөчөлүгү бар да. Адам не только тамга тааныш керек, мыйзамдарды түшүнүш керек. Анан мыйзамдарды жазыш керек. Мыйзам жазгандан кийин аны көзөмөлгө алыш керек. Мыйзам регламент боюнча 1 жылдан кийин ошол өзү сунуштаган мыйзамды көзөмөлгө алып, кандай иштелип атат текшериш керек. Ошондуктан сөзсүз илимдүү, билимдүү адамдар шайланыш керек. Күлкүлүү нерсе. Ушул кодекс, шайлоо кодекске чейин айыл кеңешке коюп атсаң депутаттыгы жогорку билим керек экен. Жогорку кеңешке коюп атсаң жогорку билим керек эмес экен. Ушул нерсени эми оңдоду буну. Таң калат элем да бу. Айыл депутат жогорку билимдүү болуш керек экен, жогорку кеңештики билими жок болуш керек экен. Ушул нерселер оңдолду, Кудайга шүкүр. Рахмат. Илимбек мырза. Суроону кайрадан берип койсоңуз. Депутат болуу үчүн кандай критерийлер зарыл деп эсептейсиз? Анан 5 жыл мамлекеттик же муниципалдык кызматта иштесин деген талап киргизүүгө кандай карайсыз? Чын айтканда, сөзсүз түрдө андай талап бул дагы ошол регионалдык лидерлерге бир тоскоолдук болот. Эмне үчүн өзүнүн багытында бизнесте болсун, медицинада болсун, же болбосо ошол билим берүү тармагында өзүнүн кесибинин мыктылары барып элге пайдалуу мыйзамдар жазалат да. Депутат кандай болуш керек деген нерсеге мен жөнөкөй эле жооп берет элем. Депутат ошол адамдын акысынан корккон, жоопкерчиликтүү, элден колду үзбөгөн, карапайым элдин арасынан чыккан, басып өткөн жолу таза, күмөндүү эмес, билимине карап, тажрыйбасына карап, иштеген, жасаган ишине карап туруп элибиз тандаса адашпайт деп ойлойм. Рахмат, Актилек мырза. Сөзсүз түрдө эми мамлекеттик иштеш керек деп ойлойм мен. Себеби эч жерде иштебей туруп эле бир аралашкан туура эмес болуп калат го дейм. Себеби биз дагы жергиликтүү кеңеште бир засып болгон үчүн бизде азыр ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүк берди окшойт дейм.
Анан депутат кандай болуш керек? Депутат деген ошол Илим мырза айткандай эле, ошол мен деле ошол нерселердин баарын айткым келген. Негизи депутат деген ошол таза болуш керек. Анан чын жүрөгүнөн ошол элдин акысынан корккон, чындыгында. Анан биринчи орунда ошол жоопкерчилик, аманатка бекем болуш керек. Себеби эл ошол ар бир берген элдин добушу бул аманат деп эсептейм. Ошол биздин үнүбүздү жеткирет, бизге ошол жакшы мыйзамдарды, жакшы шартты алып келет деп бир кандайдыр бир ишеничтер менен бизге өз добушун берип атат. Ошол аманатка бекем болушубуз керек. Рахмат. Келиңиз. Мен мурда оюмду айта албай калыпмын, кайра айтып коеюн. Кудай буюрса шайланып калсам, мен бизнесмендерге тыюу салат элем. Себеби бири да бизнесмен токтоткон жок өз бизнесин. Мына биринчи чакырсам бери келип атам, байкап атам, баары бизнесини биз башка өткөрдүк дейт. Ошол бизнес телефондо отуруп алып, жогорку кеңештен өзү буйруйт. Андай кыла, мындай кыла деп. Ошон үчүн бизнесмендерди жогорку кеңешке катыша албайт деген мен мыйзамга киргизем өзгөртүүнү. Рахмат. Кезекте жекече суроолорго беребиз. Бул жакта ошол WhatsApp номерибизге жана ошондой эле Facebook, YouTube платформаларыбызга дагы сиздерге терс маанайдагы пикирлер, ошону менен бирге эле жылуу маанайдагы дагы пикирлер келүүдө. Турсунбай Бакир уулу, сизде тажрыйбаңыз мол, биз сизге ишенебиз, сиз мыйзамды жогорку деңгээлде жазасыз деп ишенебиз деген пикир. Самый достойный депутат, самый грамотный депутат это Турсунбай Бакир уулу дейт. Суроо YouTube Турсунбай Бакир уулунун бүтүн Кыргызстан партиясына кошулушунун жана бөлүнүшүнүн себеби эмнеде? Бир жагынан мактап, бир жагынан азыр суроону бериптир. Мейли жооп берейин. Бул өтө эле жанжалдуу окуя 2020 жылы болгон. Мен Мекенчилик партиясына кетип аткам, анда Садыр Жапаров түрмөдө эле. Ал айтты эле, ажаба биздин партияга кетиңиз деп. Камчек досума жолуңуз деп. Камчек досуна мен жолугуп, Камчек эниме Мекенчилик курамында элем. Бир маалда Камила Талиевич алып калды. Ажеке каякта жүрөсүз дейт. Сиз Мадумаров издеп атат дейт. Анан 20 жолу чалдым деп Мадумаров чыкты. Мен айттым, инем, сен телефонун мен билбесем, ким чалганын билбесем, каякта мен кайра сага чалам деп. Келиңиз менин партияма дейт. Мен айттым, мен төлөй албайм акчаңы дедим. Жок, акча албайм дейт. Анан келгенде уже биякта башка оюн болуп кетти. Курултайда бекитилген тизмеде мен алдыңкы 20 элем. Курултай бүткөндөн кийин эртеси аппарат жетекчиси звонок кылып калды. Димухамед деген сонун жигит, алды чыгып кетти бүтүн Кыргызстандан. Ажеке тез келиңиз дейт. Списокти бурмалап атат дейт. Барсам, аякта Мадумаров, биздин Кара Сулук өзүм Аяш инем Малабаев Мурат, Өмөрбек Суаналиев, Темир Сариев, Исхак Масалиев, дагы бир Сокулдун экс-аким отурат. Бүт тизмени бурмалап, чимкириктер кийип атыптыр. 6-чакырчы депутаттар. Айттым, бул эмне болуп кетти? Курултай бекитти го десем, $200,000 дейт. Сиз бере албайсыз дейт. Биз бергендерди коюп атабыз деп. Ошон үчүн мен чыдабай кеттим. Жанжал болуп кетти. Айттым, Адыхан, сен намаз окуйсуң, мен намаз окуйм. Эркек киши сөздө туруш керек. Андай болгон жок. Өкүнүчтүү, бүтүн Кыргызстан менен кийин мен соттошоюн десе мени чыгарып салды залдан. Вышка соттошту. Но Алла Таала өзү жазалады аларды. Ошон үчүн ушундай некрасивый ситуация болуп кеткен. Күнөө менде эмес. Рахмат. Рахмат. Кезекте Илимбек мырза. Сиздерге дагы мактаган билдирүүлөр аябай көп. Суроолор көп болгон үчүн аны жаңыртпай атабыз. Чындыгында бүгүнкү Илимбек Актилек аябай суроолорго так жооп айтып жатышат. Шайласа болот деп ойлойм. Ал эми суроо. Илимбек мырза, сиз Кара Суудагы окуучулар мамлекеттик олимпиаданы уткан балдарга машина жана башка нерселерди берем дегенсиз. Бул пикириңизден кайткан жоксузбу? Жок, себеп дегенде биз машина эмес путевка беребиз дейбиз. Себеби билим берүү тармагында түшүнгөн адам катары Кара Суу районубуз бүгүнкү күндө областта 7 райондун ичинен 6-мистада, акыркы мистада десек болот да. Ошо билим сапатын көтөрүү максатында ошол балдарга мотивация болсун, ошонун ичинде мугалимдерге мотивация болсун. Бир билимдүү бала чыкса, ошол районубузду, айылыбызды өнүктүрүп коет экенин көз жеткенден кийин ошол Кара Сууда билимдүү балдар чыкса экен деген максат менен бул ишти кылып, былтыркы жылы 1000 окуучуга биз ушундай атайын семинар, тренинг, конференцияларды жеке өзүм катышып, кесип тандоо боюнча, жалпы республикалык тестке даярдануу боюнча бир топ өзүбүздүн акыл максаттарыбызды айтып кеткенбиз. Рахмат. Кезектеги жекече суроо акылуу Актилек сизге. Сизге да жылуу пикирлер бар. Азаматсыз ушундай жаштарды колдошубуз керек. Агитаторлор боюнча коррупция деп Актилек туура айтты дейт. Ал эми WhatsApp'тан келген суроо. Сиз кабыл алган кайсы чечим үчүн жеке жоопкерчиликти толук алууга даярсыз дейт. Мен кабыл алган боюнча, мен өзүм программам боюнча айтып атат, мен түшүнүгүм боюнча. Ооба. Бизде эми буюрса эң негизгиси
бул менин программамдын башында турган биздин жаш балдарыбыз, жаш балдардын тамак ашы. Ошол эле учурда чет өлкөдөн кирип келген биздин продукциялар. Ошол продукцияларга чектөө коюшубуз керек. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мектептердин алдында чакан дүкөндөр бар. Ошол дүкөндүн ичине кирип, ошол мектеп окуучусу жей турган сатылып аткан биздин продукциялар сапаты ден соолукка пайдалуу эмес да. Аны өзүбүз көзүбүз менен деле көрүп атабыз. Эми баарыбызда бала бар. Бала оорубасын. Баланын ден соолугу жакшы болсо, биздин жүрөгүбүз тынч, үй тынч болот. Ошондуктан жаңы төрөлгөн наристелерде да азыр көрүп атасыздар, көптөгөн оорулар пайда болуп атат. Биз тамак ашка көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Мен ушул нерсени айта алам, буйруса ушул тамак аш маселесин дагы биринчи орунда көтөрүшүбүз керек. Ушул чектөө киргизишибиз керек, көзөмөлдөшүбүз керек. Ошол кирип келе жаткандарды балабыздын ден соолугу жакшы болсо, спорт болот, спорт жакшы болсо, спорт, маданият билесиздер, мамлекеттин желегин чет өлкөгө желбиретет. Рахмат. Турсунбай мырза, сизге жекече суроо. Сиз өзү Кара Сууга канча убакытта бир келесиз? Же келип турасыз? Апам тирүү мезгилинде тез келип турчу элем. Эми аженем өткөндөн кийин тубалдардын үйүнө бир күн, 2 күн батасың, 3-чү, 4-чү күн өзүң ыңгайсыз сезесиң экен. Ошондон мен келгенде азыр же жана бирөө тажия болсо ошого келип кеттим. Тойго кем келем. Но негизинен бирөө өтүп кетсе келип жүрөм. Анткени бул ыйык милдетибиз, жаназага туруш, көңүл айтыш. Бирок апаң өткөндөн кийин азыраак кеп каласың экен. Тактоо иретинде бул шайлоочулардын суроосу. Алар ошол бизден кабар алганды келесиңби деген мааниде. Аны мен жер-жерде айтып жүрөм. Эң көп келген Кыргызстан Жогорку Кеңеш депутаттарынан мен болом, анткени законду, мыйзамды өзүм жазгам. Жогорку Кеңештин депутаттын статусу деп туруп. Ошондо ар айдын акыркы жумасы депутат келип элине отчет берет деп. Акыркы жума ар айы мен келип отчет беришем. Жана мен айтканда келгенде да район акиминен баштап почта начальник ишин баарын эчитип келишем. Мына алдыңа алып келдим бийликти. Жооп бергиле, суроо бергиле, жооп бергиле деп туруп. Илеган учурлар болгон аякта маткаминелер. Ошондуктан мен кайра айтып келип атам. Иншаллах шайланып калсам, мен мурдагыдай эле ар айдын аягында бүт жетекчилерди чакырып келип туруп алдыңа алып келем. Рахмат. Кезектеги жекече суроо Илимбек мырза, сизге 2064 абоненти калтырыптыр. Илимбекке экинчи жолу өз талапкерлигиңди коюп жатасың. Артыңда ким турат? Элдин айтымында сени кээ бир бай манаптары колдоп жатат дейт. Түз эфирде жана элге ачыгын айтып кое аласыңбы ким экенин дейт. Туура, суроону берген адам мен тууралуу маалымат аз окшойт. Мен артымда карапайым элибиз, анан кийин бир эле Кудайга тобокел кылып бул жолго чыкканбыз. Башка эч кандай бир күч, бир бай жок. Кыргыз айтып коет, бирөөнүн үйүнүн жарыгы бирөөгө тийбейт дейт. Баарыбызга маалым болгондо бирөө бир туугана жардам бербей аткан заманда жашап атабыз го бүгүн. Рахмат. Актилек мырза, сизге суроо. Депутат болуунун баасы канча экен? Азыр эми биздин өзү мамлекет көрсөтүп берген 300 000 сом көрөөнү төлөдүк. Андан сырткары эми мен билбейм, эми өзүм каражатыман эле болгон эле бир аз каражат эле кетирим. Мен ондой деле чоң деле акча сарптаган жокмун. Себеби эми өзүң болгондон кийин өзүң чөнтөгүң өзүң билесиң. Ошого чөнтөгүбүзгө ылайыктуу эле мындай өтө деле бир чоң немен кереги жок деп элейм. Эми депутаттыктын баасы жок болуш керек. Бул депутат болдум. Бул элдин ишеничи да бул. Элдин ишеничи, элдин аманаты да бул. Ооба. Тактоо иретинде буга чейинки суроолорду ошол шайлоо фонддору боюнча сурап жатышат. Сиз эфирлерди көрсөңүз керек. Сиздин шайлоо фондуңузду дагы ачыктап койсоңуз болот. Канча каражат бар? Шайлоо фондумда менде азыр айтсам күлбөйсүңөрбү? Жок. Менде бир өзүм ошол 300 000 сомдон сырткары бир 200 000 сомго жетпеген эле. Анын мен билгенден бир 50 000 сомго жакыны ушул мен жакындарым мага колдоо иретинде салган акчалар. Аларга чоң рахмат. Эфирден айтып коеюн, мени колдогондорго баарыңарга чоң рахмат. Мен 1-2 кадам алдыга жылдыра коеюн. Түшүнүктүү. Рахмат. Чоң рахмат. Кезектеги суроо бул жалпы түрүндө болсун. YouTube'дан келиптир. Жалпы суроо дейт. Эмнеге чеке мыйзамдар жөнүндө эч бир ооз ачпай жатасыздар? Мисалы, кайсы мыйзамдар азыр туура эмес кабыл алынган? Ушул боюнча айтып берсеңиздер дейт. Убактыңыздарга карасаңыздар, таблодо көрүнүп турат. Турсунбай агай, сизден баштайлы экенбиз. Мен биринчи жолу оозумду ачтым. Ушу туура эмес мыйзамдар боюнча. Ошолорду
жокко чыгарыш керек деп жана дин боюнча суроо бергенде айттым ошо мыйзамды жокко чыгарам деп. Анан тышкары жана мен кабыл алган мыйзамдарды жокко чыгарып коюшуптур 6-чакырылыш. Аларды айттым мен. Ошонун баарын мен иретке келтирем, кайрадан сунуштайм. Педофилдер боюнча, сапасыз курулуш боюнча жана башка мыйзамдардын баарын мен кайра сунуштайм, киргизем. Рахмат, Илимбек мырза. Бүгүнкү күндө мен карапайым элдин көйгөйүн билген, ичинен сезген адам катары бизде өкмөттүн 309 токтому чыккан. Ал жерде ушул мамлекеттик фонддогу жерлерди дыйкандардан алып туруп, ошо бир кандай десек, мал чарбачылыгына же болбосо ошол үрөнчүлүк чарбасына статусу бар ишканаларга көптөгөн гектарларды берип атат. Бул менен мен ойлойм, башында да айткам, ал убакта мен депутат эмесмин, бирок аппарат кызматкери болуп ошондо да айткам. Ошол менен бүгүнкү күндө дыйкандарыбыздын кирешелери азайып атат. Эгерде биз аны жергиликтүү бюджеттин дагы акчасы азайып атат да. Мисалы 100 гектар жерди айтайлы, 100 гектар жерди бүгүн аукцион жолу менен карапайым элге бере турган болсок, алар бири менен ушул бааны көтөрүп, ушу жергиликтүү бюджетке түшөт ал. Бүгүн 15 000 сом менен баарына подряд берип атат. Биздин эле тегеректе 100 000ге чейин чыккан аукцион түрүндөчү. Бул мамлекетке дагы чыгашаны азайтып, кирешени азайтуу, карапайым элдин дагы ушул жерин максатсыз тартуу. Рахмат, Актилек мырза, сиздин оюңуз? Мен эми бир эле нерсе боюнча так айта кетейин. Бизде мыйзамдар бар, кыргызча, орусча жазылат. Кыргызча жазылган мен көргөн бир мыйзам бар. Ошол мыйзамдын 12 жыл дегени орусчада 20 жыл болуп калган. Ошол эле мыйзам. Ошондо биз кыргызча жазылган мыйзамга баш ийебизби же орусча жазылган мыйзамга баш ийебизби деген ошондой оңдой турган, түзөй турган жерлери бар. Аны биринчи четин карап чыксак дагы болсо керек, эми билбейм. Мен көргөндөн бирөө бар, буюрса ошону дагы барып сөзсүз оңдойбуз. Рахмат. Кайрадан жалпы суроо. Кара Суу шаарын кантип өнүктүрсө болот? Конкреттүү мисалдар менен. Кудайга шүкүр. Сарай айыл өкмөтү кошулду Кара Суу шаарына. Жер маселеси ушу менен чечилет, бирок трансформация маселеге биз жардам беришибиз керек. Сарай айыл өкмөттүн утугу бар, шаарга кошулду, шаардын утугу бар буякта. Анан атайын киши шаарлар боюнча дүйнөлүк ассоциация бар, аны биз депутат мезгилинде кошконбуз. Ошол маселе боюнча дагы инвестиция тартсак болот. Рахмат. Илимбек мырза. Бүгүнкү күндө Кара Суу шаар боюнча толук кандуу өнүккөнү перспектива бар, себептен базар бар, акча каражат бар, эл көп. Бүгүн мына канализация бүтсө, буюрса көп этаждуу арзан ипотекалуу үйлөрдү салыш керек. Бүгүн бир үйдө 2-ден 3-төн келин жашайт. Өзгөчө ушу Кара Суу шаарында трансформацияга чек жок. Ошону чечүү жолу катары ушу бийик үйлөрдү курушубуз керек. Андан сырткары эл менен жолукканыбызда алар ушу жылуулук системасындагы бир көп кабаттуу үй болгону менен бүгүн канализациясы жок болсо, жылуулук системасы жок болсо, айылдагы үйдөн айырмасы жок. Бүгүн буюрса канализацияны өкмөт чечип атат. Барсак, ушу жылуулук системасында айтабыз дагы, буюрса жер тилкесин бөлүп, көп этаждуу үйлөрдү салып, ошол шаарыбызды өнүктүргөнгө салымыбызды кошобуз. Рахмат, Актилек мырза. Шаарды өнүктүрүү үчүн ошол эле Илимбек мырза айткандай көп кабаттуу кооз үйлөрдү салышыбыз керек. Анан өзүбүздүн эле парктарыбызды, эс алуучу жайларды кооздошубуз керек. Ошол жылуулук менен канализация бүткөн болсо, мен ойлойм биздин Кара Суу шаарыбыз дагы бир өнүккөн шаарлардын катарына кошулат. Көптөгөн жаңы проекттер менен, жаңы долбоор, жаңы дизайндар менен жаңы курулуштарды курушубуз керек. Рахмат. Убактыңыз 9 секундда. Кара Суу шаардык кеңешке мен сунуштаганмын. Көчөдөн базарга жер астынан пешход өтө турган жерлер деп. Аны коррупция болуп туруп өлтүрүшүптүр, бүгүнкү күнү жабык жатат. Ошону кайра Рахмат, тилекке каршы сиздин социалдык тармактардан келген суроолор болгон, жооп берүүгө болгон убактыңыз саяктап калды. Эми биз калган 2 талапкер менен улантабыз. Кезек жалпы суроолордо кайрадан анда. Салам алейкум баарыңыздарга. Бизде суроо дейт, жалпы суроо дейт. Кара Суу району Жоош айыл өкмөтүнө караштуу Зарбалик айылында чек маселеси болгон 15 адамга берилген 18 жыл болгон. Бөлүнгөнүбүзгө ошол чечилбей келет. Чечип бериштин жолу барбы? Чоң рахмат дейт. Чек жер маселеси. Чечип берүүнүн мыйзамдуу жолу мына 20-жылга чейин салынган бүт үйлөрдү, объектилерибизди президентибиздин мунапс мыйзамы менен бүгүнкү күндө мыйзамдаштырып госакт алса болот. Актилек мырза. Ошол туура эле жооп берди го дейм, түз эле. Рахмат. Кезектеги суроо жалпы. Мугалимдер 25-30 миң сом алат.
Ал эми мектепти күндө тазалап балдарга коопсуз шарт түзгөн тех кызматкерлер болгону 8-9 миң сом алат. Эмне үчүн билим берүү системасында эң оор жана эң керектүү эмгек эң төмөн бааланат? Айлыгын жогорулатуу боюнча мамлекеттик деңгээлде кандай чечим кабыл алса болот? Мен буну парламентте бир нече жолу көтөргөм. Мугалимдердин айлыгы көтөрүлөт, ошол эле учурда тех персоналдардын айлык маанасы көтөрүлбөй келет. Мына 26-жылкы бюджеттен буюрса барып калсак көтөрүүгө болгон күч аракетибизди жасайбыз. Рахмат, Актылек мырза. Көтөрүш керек, себеби азыркы учурдагы бир аз жылуу суу бар. Биздин учурда муздагы эле суу менен эле жууган учурларын көргөнбүз, сууктун күнү деле. Ал биринчиден өзүнүн ден соолугу ошол жерде жок болуп баратат, көз алдыбызда. Сөзсүз түрдө көтөрүш керек деп ойлойм мен. Ал андай ылдыйкы аз маянага анын ден соолугу эле уже мындай жетпейт деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө колдош. Рахмат. Жалпы суроо 71-40 абонентти калтырган жөнөкөй мыйзам менен конституциялык мыйзамдын айырмасы барбы дейт. Илимбек мырза. Сөзсүз түрдө бул иерархия бар мыйзамда. Конституциялык мыйзам жөнөкөй мыйзамдан жогору турат. И депутаттардын дагы добушу 60 бүгүнкү күндө 90 депутат болсок 60 депутаттан көбү 3-төн 2-си колдогондо бул мыйзам кабыл алынат. Актылек мырза. Ошол Рахмат, анда кезектеги суроол. Кытай элинин айдоочулук бөлүгүн Кыргызстан тааныганы кыргыз жарандарынын оор жүк ташуучу унаалары жумушсуз калды. Мисалы, Хово, Фура үлгүсүндөгү унаа айдагандар. Маселени чечүү жолу барбы? Мен эки суроо жооп берейин. Жооп бере албайсыз. суроону Кытай элинин айдоочулук бөлүгүн Кыргызстан тааныганы кыргыз жарандарынын оор жүк ташуучу унаалары жумушсуз калды. Мисалы, Хово, Фура үлгүсүндөгү унаа айдагандар. Маселени чечүү жолу барбы? Кытайдан Кытай келген айдоочулары бизге көп айдоочулук келгендиктен тааныгандан бери дейт. Биздин айдоочулар бизге көп кирип атат деп айтылат. Кытайлар көп келип, биз жумушсуз калдык, өзүбүздүн жарандар дейт. Эми бул эки мамлекеттин ортосундагы маселе деп ойлойм. Бул эки мамлекет келишиш керек бул нерсеге. Анын үчүн биз алардын айдоочуларын Кыргызстанга киргизбесек, анда алар деле биздикин киргизбейт да. Ошол эле учурда биздин айдоочулар деле Кытай элине кирип атат да. Бул эми мен ойлойм эки мамлекеттин ортосундагы ынтымак иш алып баруусу деп ойлойм. Рахмат, түшүнүктүү. Жалпы суроонда саламатсыздарбы? Бир депутат Баатыр энелерге 5 миң сомдон берилишин сунуш кылган болчу. Бирок ага эч ким маани да берген жок, ошол боюнча калды. Буга кандай карайсыздар деп 06-14 абоненти калтырган. Туура сунуш болуптур, колдойбуз. Актылек мырза. Баатыр энелерге азыр өтө жакшы мотивация берип койду биздин мамлекет. Буюрса, эми ал мурунку Баатыр энелерге окшойт да, буга чейинки. Азыр жаңы Баатыр энелерге буюрса сонун жаңылыктар, жаңы мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ойлойм, бул Баатыр энелерибизди баалашыбыз керек, себеби адамдан адам жаралуусу бул оңой нерсе эмес да. Рахмат, убактыңыздар аз калды. Мурдагы депутаттар бир жолу шайланууга укуктуу, экинчи жолу шайланууга тыюу салынсын деген мыйзамга көз карашыңыз кандай? Илимбек мырза. Эми практика жүзүндө, мисалы, бир сазып иштегенде тажрыйба алат, үйрөнөт. Экинчи сазыпта, мисалы үчүн, ошол алган тажрыйбасын иштеп, бышыктап, дагы пайдалуураак болот эл үчүн. Демек, колдойсуз. Актылек мырза. Мен ушул 4-5 жолу болбосо экен деп ойлойм. Мен өзүм жеке оюм. Себеби ал убакта ал карышкыр болуп калат деп ойлойм. Ага чейин өзүнүн намысы менен дагы, элдин аманаты менен дагы жаңы дем күч менен Илимбек айткандай биринчи сазда көптөгөн өзүнө тажрыйба жыйнаса, экинчи, үчүнчү сазда ошону колдонот деп ойлойм. Рахмат. Рахмат, кезек жалпы суроодо. Кызматкери депутат болуп шайлана албайт экен. Буга оюңар кандай дейт? Илимбек мырза. Бул мыйзам келгенде мен айткам, ушул адамдын конституциялык укугун чектөө бул депчи. Актылек мырза. Дин кызматкери? Дин кызматкери депутат болуп шайлана албайт экен дейт. Буга пикириңиздер кандай дейт? Эми биз баарыбыз мусулманбыз да. Алхамдулилла мусулманбыз. Мен ойлойм, бир өкүл болсо жакшы болсо керек. Себеби ал диний маселелер да бизде аябай көп. Ошол нерсени көтөрүп чыкса жакшы болсо керек деп. Демек каршысыздар, Улантабыз? Рахмат, Илимбек мырза, сизге жекече суроо. Башка талапкерлер менен эмнеңиз менен айырмаланасыз? Сиздин күчтүү жактарыңыз, артыкчылыктарыңыз жана алсыз жактарыңыз кайсылар? Мен алган тажрыйбам, билимим, артыбыз репутациябыздын тазалыгы, жоопкерчилик жагыбыз.
Рахмат, Тилекке каршы сиздин дагы убактыңыз аяктады. Актилек мырза, сиздин 1 секунда убактыңыз бар экен. ооба же жок дей турган ооба, суроо. сизге ошого жараша суроо берели. Жогорку кеңешке өтпөй калсаңыз эмне кыласыз? Кайра эле той алып барып кызмат кылып. Рахмат, сиздин дагы убактыңыз аяктады. Чоң рахмат, урматтуу талапкерлер. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Колдон келишинче бардык суроолорду бергенге аракет жасадык, бирок бул жакта дагы бир катар суроолор жоопсуз калгандыгын дагы эскертөтөлү. Анткени ушул биздин платформаларыбызга келген соолдордун саны аябагандай эле көп. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге дагы ушул биздин түз эфирибизге активдүү катышып, өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар болгон суроолоруңуздарды берип жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки теледебаттарда дагы жигердүү катышыңыздарды суранабыз. Кызматыңыздарда Сыймык Барат уулу жана мен Сезим Сагынбекова болдум. 4-чү бөлүктү ушуну менен жыйынтыктайбыз дагы, кесиптештерге сөздү узатабыз. Чоң рахмат, Сыймык Сезим. Алим урматтуу көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү кийинки бөлүктү берерден мурдан дагы бир ушул биздин теледебаттарга катышпай койгон, келбей койгон талапкерлерге күмүш сырга. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизге чакырылган талапкерлер миллиондук аудиториянын суроолоруна жооп берип атышат. Сиздер ушул округдагы 20-30 адамдын суроолору менен жүргөнүңүздөр дагы туура эмес деп ойлойбуз. Эми бул өзүңүздөрдүн укугуңуздар. Ушул маалыматты айтып коюуга туура келди. Эми биз болсо кезектеги 5-бөлүккө беребиз.